Пайгамбарыбыз баканы өлтүргөндөн тыюу салды. Эмне үчүн? Бул баканын сайраганы таспих деп айтты. Кичинекей кезде Кудай кечирсин. Таштарды көтөрүп алып, кайда сайраса эле. Тоба кылыш керек, тоба кылыш керек. Эртеге сурак беребиз. Нафиқуха таспих дейт. Бунун сайраганы таспих дейт, пайгамбарыбыз айтат. Эмне дейсиз буга? Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамди. Барды таспих айтат. Чымчыктардыкы гана, баканыкы, баканы өлтүрбөгүлө дейт. Тыюу салды. Таспих бунуку дейт. Ибн Умар разияллаху анхумадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Дахалат имраатун нар фи хирратин, рабататха фалам тут'имха ва лам тад'ха та'кул мин хашашил ард", равахул Бухари. Имам Бухарида мындай дейт, эми карап туруңуз. Бир аял дозокко кирген экен мышыктын себебинен. Ал мышыкты байлап койгондагы эч нерсе берген эмес. Бошотуп да койгон эмес, бир жерден бир нерсе жей турган болсо. Бошотуп да койгон эмес. Зулумдук кылган үчүн Алла Таала буну дозокко киргиздейт. Жаныбарларга зулумдук кылбайлы. Маналарга мына. Бир киши бир суроо болуп калышы мүмкүн. Кутурган мышык, кутурган ит, аларды атканга уруксат берет, өлтүргөнгө. Же болбосо калар, чычкан, жылан, чаян, мына окшогондорго өлтүргөнгө уруксат. Булар музи деп коет, зыян бере тургандар да. Мышыкты мындай кылып турду, эгерде сен карабасаң ва бакпасаң, кой берип кой, эмне кыласың сен аны кыйнабай? Байлап да эчтеке бербей да, кой бербей дагы, өлтүрүп койду эле, эмне болду? Дозокко кирди дейт. Бухариде риваят болду. Пайгамбарыбыз айткан. Бир аял, зынакор аял, итке райым кылып, ысык күндө тилин чыгарып калган экен, чаңкапчы. Ичкен эчтеке жок, жер жалап калган. Ошого өзүнүн галошун чечип, кудуктан суу алып, кичине суу карып койду, берип койду эле. Алла Таалага жакты дагы, бунун күнөөсүн кечирип, бейишке киргизбедиби? Жаныбарга райымдуулук кылган, бейишке кирип атат. Жаныбарларга зулумдук кылган, дозокко кирип атат. Эй, урматтуу мусулман бир тууган, адамга райым кылган бейишке кирбейби? Адамга зулумдук кылган дозокко кирбейби? Райымдуулук кылайлы, зулумдук кылбайлы. Бирок акмактыгына карап туруп, надандыгына карап туруп зулумдук кылса, сабыр кылып кечирип коелу. Сабыр кылып кечирип коелу. Ага теңелип ага зулумдук кылбаңыз. Ушундай чечейли, жүрөктөн ушундай чечим жашайлы. Канча жашоом калса, я Алла, мага маалым эмес, бирок мен бирөөгө зулумдук кылбайм болду. Бирөөнүн малына да зулумдук кылбайм, жанына да зулумдук кылбайм, абирине да зулумдук кылбайм. Абири мындай, ушактасаң, абирине зулумдук кыламын болсун. Жала жапсаң, кемсинтсең, кордосоң, сөксөң, алдасаң, абирине зулумдук кылган.